Буга чейин Баткен районундагы Бөжөй айылынын тургундары Өзбекстандын Сох районунан гана каттачу. Үч тарабын толур курчап тургандыктан район борборуна баруу үчүн кошуна өлкөнүн чегарачыларынын кысымчылыгына кабылып келишкен. Чегарадан өткөн учурда сааттап кезек күтүп, ыксыз текшерүүлөргө кириптер болушкан. 2012 жылдагы чарбак окуясында чегаралар жабылып, Бөжөй айылынын транспорттук каттамы кескин токтогон. Кыйынчылык болчу да, биз алар анклапта эмес эле, биз анклапта болчубуз да, себеби бизге Кыргызстан менен байланышкан чоң жол жок болчу. 2013 жылдан жол салынгандан бери Кудайга шүгүр, мына азыр ээн эркин өзүбүздүн жолдо каттап, кадимгидей каттайбыз. Бөжөйлүктөр көз карандысыз жолго ээ болушканы менен долбоордогу иштер толук аткарыла элек. Анын айынан кооптуу абал жаралып, жол четине тосмолор орнотулбагандыктан автокырсыктар да катталууда. Айрыкча кыш мезгилинде автоунаалардын каттамы кыйындайт. Кар көп жаап, жол тоңголок болгондуктан жүрүүгө да мүмкүн болбой калат экен. Бел Сөгөт Бөжөй жолу курулуп, азыр эл жакшы эле каттап атат. Бирок ушул Бөжөй Сөгөт жолуну кайрадан да бир катар карап берсе дейбиз. Кээ бир жерлерде баягы сел алып кете турган жерлер бар. Ошол жерлерни баягы сел кирип келгенде жолго чыгып кете турган жерлерни кайрадан оңдоп берсе дейбиз. Бордюрларыбыздан толук коюлуп бүткөн эмес. Коопсуз жерлер көп. Мындан 2 жолу, 3 жолу. Берде машиналар баягындай аварияга учурады. Адамдык кокустук болгон жок, бирок ушундай бир кыйынчылыктарга душар болуп атабыз. Буягы да газ казоо, буягы да газ казоо. Машиналардан кыш абасында, айрыкча кыш мезгилинде кооптуу да. Бел Сөгөт Бөжөй жолунун узундугу 14 чакырымды түзүп, сметалык баасы 185 миллион сом. Акыркы 2 жылдан бери эч кандай иш-аракеттер жүрбөгөндүктөн жолдун абалы начарлоодо. Айрым жерлери жаан-чачын учурунда бузулуп баштаган. Мындан улам жеңил унаалар үчүн бул жолдо жүрүү кыйынчылыктарды жаратууда дешет айыл тургундары. 185 миллион ушул жолго каралган болсо, ошонун 85 миллиону ишке ашканда 100 миллиону али акча которула элек деген нерсе менен турат. Жолдун чаласы көп. Бул проекти боюнча асфальты менен кадимгидей, жолдун четинде тосмолору менен проекти ошондой да. Бирок мына 2 жылдан бери бирде бирөө келип иш баштаган жок. Облустук жол тейлөө ишканасы акча каражатынын жоктугунан бардык жумуштар токтоп калганын билдирди. Кандай болгон күндө да эгемендүүлүк алгандан бери Өзбекстан аркылуу каттап келген айылдыктарга 23 жылда өкмөт тараптан көңүл бурулуп, аз убакытта көз карандысыз жол каттамга берилди. Жакынкы жылдары акча каралса эле жол толук бойдон бүткөрүлөт дейт район акими. Кудай кааласа эми акча бөлүнүп калса, аны толук бүтүрүп берет мамлекет. Мамлекеттин башка дагы немелери бар экен, ошого жараша иштер. Бүгүнкү мына Согмент Айгул Таш Согмент жолу дагы, Чарбак жолу дагы бир аз токтоп калган эле. Мына быйылкы жыл акча бөлүнүп, жандандырып ал жерде иш болуп атат. Буюрса дагы акча бөлүп берсе, ал Бөжөй жолу дагы ошо проектине жараша бүтүрүп берилет. Учурда Бөжөй айылында 700-гө жакын калк жашайт. Буга чейин чегара жабылып калган учурда айыл тургундары ат эшектер менен каттап, кошуна айылдар менен байланышып турган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.